Мен эмне себептен айтып атам бул сөздү? Эми элита деп айтпай койсоң дагы бир кезекте мен бир жаман сыноолорго кабылгам да. Себеби дегенде ушул мен жаңы депутат болуп келгенде 2010 жылдан кийин силер саясий элитага киресиңерби кирбейсиңерби деген бир суроо берген. Анан ал убакта биз кичине жаңы телчигип аткан саясатчы болуп элита деп эсептебейм мен өзүмдү деп ушинтип койгон элем да. Анан ошондо аябай сыноо болгон. Бул элита элден шайланып келсе, элиталарды билбесе элдин арасында суурулуп чыгышып, булар кимдер деген сыноо болду эле. Мынчалык катуу сыноо болгон эмес, ошону мен жабылып калган. Ошол эсимде калган дагы. Анан мен муну ошол убакта мен алып чыккам интернеттен. Мына азыр деле бар колумдачы. Интернетте жанакы Википедия деген, свободный энциклопедия деген бар. Ошол жерде жазылып турат. Мынакей политический элита орусчасы, например, привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции в областных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. К политической элите относят лиц, принадлежащих как называемому высшему классу, осуществляющей власть в обществе. В состав политической элиты выходят люди, обладающие верховной политической властью в государственных и партийных институтах. Кыргызчасы дагы ошондой эле да, например, бул саясий топ, элдин арасынан суурулуп чыккан, шайланып чыккан. Кандайдыр бир чечимди кабыл алууга, мамлекеттик маанилүү маселелерге талкуулап кабыл алып аткан топ. Бул саясий элита деп муну мен ойлоп чыган жокмун. 19-кылымдын аягында француз окумуштуусу Сорел деген окумушту муну иштеп чыгып анан кийин жайылткан. Ошонун негизинде саясат. Алланын астында дин боюнча алсак, Куран боюнча алсак, биз адам балдар баарыбыз бирдейбиз. Муну эми Кудай өмүрдүн узундан берсин, ким жашаса да. Мени ошоки шыбап аткандар да өмүрлүү болсун. Эми мындай да, биз эми публичный адамбыз да. Ага терикпеш керек. Журналисттердин жакшылары бар. Журналисттердин грамотный, маданияттуусу бар, маданиятсыз бар. Элдин арасында эле ушундай. Анан мен эми чимкирик деген сөзгө караганда жаман сөз айтпасам керек деп ойлойм, например.